Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Куршап айылында бир үй сатылат экен, ошону тартканы келдик. Ушундай кереметтүү Куршап жерде сатылат. Туугандар, базардын жанында. Базардан где-то бир 10 мүнөт басканда үй бар экен. Ошол үйдү биз азыр барып көрсөтүп, силерге көрсөтүп беребиз. Мүмкүн дегенде бул жака бурулат экенбиз. Өздөрү көрүп турасыздар. Бизи чалып чакырган, үйдү тартып бериңиз, үй сатышыбыз керек деп. Мына бул жагы мечитке келесиңер. Бул жагы чайкана бар экен, бул жерде кандайдыр бир кафе. Бул эч жака бурулбай түз эле кетебиз. Ошол эч жака бурулбай түз эле келатканыбызда бул жака кеткен көчө бар. Көрүп сол жака бурулабыз бул жерден. Көчөнүн атын окуп берейин азыр. Ахматали Кадырбеков көчөсү экен. Ахматали Кадырбеков көчөсү. Биз азыр үйдү тартабыз. Туугандар, биз ушинтип жана үйгө жетип келдик, сатыла турган үйгө. Бул үйдүн аябай сонун жери базарда, центрде, мындай айтканда. Мектепте, садиктагы жөө баскан болсо 5-10 мүнөт эле убакыт алышы мүмкүн. Андан деле аз алат. Бул үйдө бирок эч ким жашабайт. Эси расчета иштеп ошол жакка жүрүп кеткен. Көздөр. Жакын жерде базарда. 18 сотик кызыл китеп бар деп айтылат эси. Баасын 2 миллион деди. Аны келишим баада өздөрү сүйлөшүп көрсөңүз болот. Мына баарын көрсөтөйүн. Бул үйдү бир гана кемчилиги бир сыйра ремонт кылыш керек сыртыны. Андан кийин аябай сонун болуп, жакшына болуп калат. Биз ошентип үйлү көрсөтө кетели. Кандай? Бак дарактар бар экен үйдүн алдында. Жана айткандай эле үйдү бир ремонт кылып койгон болсо аябай сонун, центрге жакын жерде. Мына үйдүн баардыгына көрсөтө кетели. Эми ичини кандай? Мүмкүн оюңуздар болгон болсо ар кандай кылып өздөрү ремонт кылсаңыздар болот. Азыр түрлүү ремонттор кылса болот. Үйдү кирели. Киргенде эле оң жакта мындай кичине сөрүсү бар экен. Бул жагы деле ачылат окшойт. Бул жагы деле кичине комната бар экен. Муну деле ремонт кылсаңыздар аябай сонун болуп калат. Бул эскиче вариантта салынган үй экен. 5 комната. Бул үйдүн көрүп турсаңыз общий размери 12ге 11 экен. Аябай чоң комнаталардан бери. Евро ремонт кылып, обойлорду жабыштырып койгон болсо аябай сонун чыгат. Потолоктор да жыгачтан экен, аябай сонун болуп, гипсокартондорду кагып. Же болбосо чырный потолок деп койсо андан да сонун чыгат. Бул үйдү көрүп турсаңыз аябай чоң экен. Бул гостевой окшойт, зал. Туугандар, көрдүңүзбү биз үйдүн огородуну кандай экен баарын айландырып көрсөтө кетем. Видеого баарын алганга аракет кылып деп. Мына үйдүн жамбашы мындай, оң жамбаш. Бул жерде кичине временный сарай бар экен, өздөрү көргөндөй эле буну временно иштесе болот. Же болбосо бузуп салып, азыркы заманбап сарайлардан салып койсо болот. Мына үйдүн алдында ушундай бактар бар экен, өздөрү көрүп турасыздар, жаңгагы өрүк. Огород аябай кеңири, суу дагы бул жерде кеңири. Мына туугандар, биз айткандай эле огород аябай эле кеңири. Үйдүн узактыгын көрүп турасыздар. 18 сотик кызыл китеп барды бар. Варатадан бул жакка канча метр экен? 72 метр. 72 метр экен. Биз кадамды эле эсептеп көргөнбүз. Кызыл китепти карабай эле 72ге 21 эсептедик кадам менен. Бул эски көчөсү Островский көчө экен. Азыр Ахматали Кадырбаев өзгөрүлүп калган. Мына дарактардан бери баары ушул огороддо. Туугандар, көрүп турасыздар, биз бул видеонун алдына телефон номерин коебуз. Чалып байланышсаңыздар болот. Келишим баада мүмкүн Россиядан, мүмкүн башка жактан алсаңыздар менин пайдам тиген болсо аябай кубанам. Огороддун чоңдугун өздөрү деле көрдүңүздөр.
Daha bir de көрсөтө кетейин. O кирпичный үйгө дери барат. Дагы бир жолу үйдү көрсөтө кетейин. Бул үйдү кааласаңыздар, акча көп болгон болсо бузуп салып башка кылсаңыздар болот, же болбосо ремонт кылсаңыздар, мына жерлерге пластиктен коюп, айнек терезелерден аябай сонун кылып ремонт кылып койсо болот. Эми могу эс алган болсоңуздар, өзүңүздөр билесиздер кандай кылышты. Мен жөн эле айтып койдум. Туугандар. Ушул Кадырбеков Ахматали 23. Туугандар, кошталарды эле көрүп турасыздар. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар!